Өкмөт буга чейин кризистен кийинки экономикалык жигердүүлүктү жандандыруу максатында антикризистик чаралардын планын бекиткен. Ага ылайык кризистен кийинки мезгилде ата мекендик ишканаларды мамлекеттик колдоо максатында өнөр жай ишканаларын жана инвестициялык борборлорун кыратуурлукка алуу механизми киргизилди. Өкмөт экономиканы алдыга жылдыруу максатында чала иштеп аткан, иштебей аткан 29 ишкананы, анын ичинде перерабатывающий промышленность, анан 10 инвест проекти тандап алды. Ошону ар бир өкмөт мүчөсү образын айтканда колунан жетелеп жүрүп тез аранын ичинде ишке киргизүүнүн үстүнөн иштейт. Жумушу жакшы жүрбөй жаткан ата мекендик компаниянын ишинин жигердүү жүрүшү үчүн кураторлук план иштеп чыгат. Анда активдүүлүктү жандандыруу кадамдар ийне-жүүнө чейин жазылат. Проблемный маселелердин бардыгынын чечүү жолдору, чечүүнүн мөөнөтү и кайсы результат кирдесе ошонун бардыгы так жазылыш керек. 1 октябрь дедимби, 1 октябрда отуруп алып карайбыз. Так, могу маселең чечилдиби? Чечилди. Результаты кандай болду? Могуга чыктыбы, чыккан жокпу? Айтылган результат аягындагы. Ар бир ишкана боюнча ушундай план түзүлүш керек да. Тез аранын ичинде краткосрочный болсун могу пландардын бардыгы. Буга бардык мүмкүнчүлүктү, биздеги болгон мүмкүнчүлүктүн бардыгын жумшайбыз. Жардам беребиз. Биринчи этапта 29 өнөр жай ишканасы, 10 инвестициялык долбоор кирди. Бирок кураторлор ишканасынын финансылык жана ички маселелерине кийлигишүүгө укугу жок. Эскерте кетсек, механизм өндүрүш ишканаларынын жана инвестициялык долбоорлордун ичине тоскоол болуп жаткан маселелерди чечүүгө багытталды. Кураторлор тарабынан ишканаларга көмөк көрсөтүүдө кандай маселелери болсо, ошол боюнча иш планын иштеп чыгып, анда конкреттүү мөөнөттөрдү, конкреттүү кадамдарды дагы толуктап, ошонун негизинде кандай жакшы, жагымдуу жыйынтыкка келерин дагы аныктайт да. Жыйында өндүрүш компанияларын электр энергиясы менен камсыз кылуу маселеси дагы каралды. Экономисттердин айтымында жарыктык компаниялар мамлекеттик ишканалардан алуу боюнча каттуу иш жүргүзүшү зарыл. Анткени электр энергиясын мамлекет өндүрөт. Анын пайдасы ортомчуларга эмес, бюджетке түшүү керек. Себеби ошол жактан кайра эле жарык менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу иштерине жумшалат. Электр энергияны бизден алып, ортомчу компания мына заводко берип атат. Частный компания он не производит. Өзүнүн кеси барбы? Мамлекеттин товарын частный компаниялар ортого түшүп сатып атат. Ортомчулук бизден арзан болобу? Бергиле керек болсо кандайдыр бир үлгөттөрүн жасаса болот да. Ишканаларды электр энергиясы менен камсыз кылуу маселеси боюнча тармактар органдарга тийиштүү тапшырмалар берилди. Ал эми кураторлук механизмин алкагында сапаттуу жана оперативдүү мониторинг жүргүзүү максатында уюштурулган каташылыктар дагы да милдеттер жүктөлдү. Өнөр жай ишканалары боюнча Кыргыз Республикасынын өнөр жай комитети катчылык болуп аныкталды. Тамак аш өнөр жай ишканалары боюнча Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги ушул механизмди колдоо багытында катчылык болуп аныкталды. Ошону менен бирге мына инвестициялык долбоорлорду дагы киргиздик. Инвестициялык долбоорлор боюнча мурундагыдай эле Кыргыз Республикасынын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги катчылык болуп калды. Өкмөт бизнеске жардам берүүчү кураторлук механизм аркылуу аймактарды жумушчу орундарын түзөт турган өндүрүш компанияларын жана инвестициялык долбоорлорду өнүктүрүүнү ишке ашырууну көздөөдө.